Албетте таза болсо болду. Ислам ушуну гана талап кылат. Жаңы кийим кийгиниң, ушул майрам күнүнүн адептерин, тартиптерин сактасак, бизге сооп да болот. 16-июнь күнү кимде ошончо акчасы бар болсо, демек эртең багымдат намазын окуганыбыздан кийин ушул такбирди Алла субханаху ва таала инсанга өтө мээримдүү болгондуктан ар дайым инсандын катасыны кечирип, инсанды жакшы жолго, ийгиликтерге жеткизгенди каалайт. Ошол үчүн Алла субханаху ва таала инсандын бактылуу болуп калышы үчүн ар бир учурда мындай бир шылтоо себептерди пайда кылып турат. Ар бир жумада адамдар күнөө кылса, жуманын күнөөсүнө экинчи жума күнү намазы менен ортосу кечирилет. Намаз менен экинчи намаз, орозо менен экинчи орозонун ортосун деп адамдардын күнөөсүн кечирип, ийгиликке жеткизиш үчүн Аллах Таала кээ бир учурларда жеңилдиктерди берет. Ошол жеңилдиктердин эң улуулары, эң чоңдорунун бирөөсү болгон мына айт күндөрү келе жатат. Биз жашап турган ушул акыркы 10 күнүбүз, мына эртеңки күн менен болгондо 10 күн деп саналат. Ушул 10 күн жылдын улуу күндөрүнөн деп саналат. Себеби бул 10 күндө ажылыктар ажыга барып, ошол жакта даярдык кылып, ажылык амалдарын аткарышат. Жана ошондой эле эртеңки күнү бир күн орозо тутуп кое турган болсо Арафа күнү, анын дагы сообу чоң да. Ошондуктан алдыбызда келе жаткан айт майрамыны биз кантип тосуп алышыбыз керек. Бул майрам деген кайдан чыгат? Айт деген эмне? Эмнеге бизге керек? Ар бир мусулман же болбосо ар бир адам каалайт бир сүйүнүчтөр менен, курсанчылыктар менен жашаганды. Бир жашоодо курсан болуп жашаса, себеп кээ бир учурларда кайгы күндөр, оор күндөр болгондо адам бир күндү майрам деп туугандары менен, жакындары менен мындай бир кенен отуруп сүйлөшүп, аларды зыярат кылып же дасторкондо отурушту каалайт. Ошол үчүн Алла субханаху ва таала бизге 2 майрамды берген. Ошол 2 майрамда айт күндөрүндө биз ошол каалоолорубузду аткарып алышыбыз керек. Кайсыл адамдар эгерде шарият көрсөткөндөгүдөй динде майрамдабаса, анда өзгө зыян майрамдарды майрамдайт. Мындай карап көрө турган болсок, эгерде Аллах көрсөтпөгөн майрамдарды адам майрамдайса, ага көп зыян болот. Биринчи зыяны экономика жагынан зыян болот ал адамга. Ал адамдын капчыгына зыян болот. Экинчиси руханиятына, ыйманына алсырайт. Анын балдарыны ал майрамды көргөндөрдүн тарбиясы төмөндөйт. Ал эми исламдын майрамдары эмне кылат десе, исламдын майрамдары кайра пайда кылат. Мисалы, бир адамдар майрамдайт дагы, мисалы, январда бир күн майрамдайт, бирок бир ай банкротта. Эч бир бизнес жылбайт, эч бир иш болбойт, же эч бир ишиң жүрбөйт, жашоо токтоп калганга окшойт да. Бир айдан кийин акырын жүрө баштайт. Ошол убакта эч бир тармактын бизнеси жүрбөйт. Неге десе, элде акча жок дейт да. Не үчүн? Себеби бир күндү туура эмес майрамдайбыз деп берекесин кетирип алып эми бир жыл кыйналыш керек. Адам акча иштеткиси келет майрам күнүчү, берешен болгусу келет. Ошол үчүн Аллах Таала эмне кылды десе, курбан айтта берешен болгон кезде анда койсой курбанчылык кыл. Андай эле кыйын болсоң, ал койго сен алымсынбасаң, андай болсо сен уйсой, болбосо төөсой, чоңунан кылып туруп, изде барып алып келип туруп. Эмне кылдык? Эми сен курбан айт күнү төө сойсоң да, уй сойсоң да, кой сойсоң дагы муну банкрот деп санабайт. Себеби буну сиз Алла үчүн курбанчылык кылгандык себептен анын берекесин Аллах Таала бул дүйнөдө берет. Бир кой союп койсоңуз, калган жашооңузга Аллах береке берет. Бир төө сойсоңуз, андан көп берет. Демек, курбан айт күнү Аллах үчүн кылган курбанчылыктарды
бул чыгым деп санабаш керек да. Аллах үчүн берилген нерсе ал кайтып көбөйүп берекеси менен келет. Сахаба радиаллаху анхумдардын тажрыйбасы ушундай эле. Аллахка берет эле, кайра 10 эсе Аллах кайтарып берет эле да. Бүгүн биздин жашоодо Аллах Таалага бербейт, өзү каалаган жака иштеткендиктен Аллах кайсы бир кырсык менен, кайсы бир сыноо менен алып коюп жатат да. Жашоо жакшы эле пландагыдай баратып бир күн болбой калат. Эмне үчүн? Себеби сиз Алланын каалагандай кылбай калдыңыз. Ошондуктан майрам күнүдө биринчи адам өзүнүн каалоосун эмес, өзгөлөрдү ойлош керек да. Сиз курбанчылык кылдыңыз, этиңиз бар, дасторконум толо деп отурбайсыз да. Исламдын көз карашында эмне кылат? Башкаларга пайда жеткизүү биринчи болгондуктан эмне кыласыз? Курбандыктын этини бөлүшүшүңүз керек болот. 3төн 1-ни бериңиз, эң аз бергениңизде. Кедейлерге бериңиз, үйүндө эти жокторго бериңиз, алсыздарга бериңиз деп эмне кылып жатат? Майрам бардыгына бирдей болсун. Сиздин үйүңүздө да эт бар, кедейдин үйүндө дагы эт болсун депчи. Ошол үчүн исламда берилген майрамдар сиздер менен биздерге биринчи алып келе турган пайдасы бизге экономикалык пайда алып келет. Сиз Аллах жолуга бир кой, бир уй курбанчылык кылып сойсоңуз, анын берекесин Аллах Таала жашооңузга кайтарып берет. Бир адамдар бүгүн карз сурап жаткан учурда алып алышты ойлойт, кайтарышты ойлобойт да. Тапканда аласың деп коет дагы сурап аткандачы. Эми берип турсаң мен тапканымды аласың дейт. Эми сен таппасаң мен ала албай жүрө беремби? Ошол үчүн Аллах Таалага берсе, Аллах аны эң азында 10 эсе кылып кайтарып берет. Бул дүйнөдөгүсү. Ал эми кыяматта курбанчылык кылган жаныбарыңыз өзү келип туруп эмне кылат? Сизди жаннатка алып барганга чейин унаа болуп берет. Эми ошондо көрүңүз, бул дүйнөдө кой сойгондор курбанчылык кылдык, биз кой эле союп койдук дегендер кыяматта төө сойсок жакшы болмок экен. Бардык семьям менен батмак экенмин. Эч бир кыйынчылык көрбөстөн өтүп бармак экенмин деген ой келет да. Ошондуктан биз соода кылып жатабыз Аллах Таала менен, ишеничтеги нерсе үчүн соода кылып жатабыз. Ошол үчүн эң ийгиликтүү инсандар бул соодада көрбөй туруп ишенип Аллах Таалага көбүрөөк бергендер болот экен. Экинчиси, бул майрамдын себебинен бизге руханий байлыгыбыз көбөйөт. Жүрөгүбүз тазарат. Балдарга жана келечектеги жаштарга туура таалим тарбия болот да. Эмне үчүн? Себеби караң, айт күнү көп адамдар биринчи кыла турган ишибиз чогулуп мечиттерде айт намаз окуйбуз да. Биздин балдарыбыз көргөндө эмне дейт? Айтта, майрамда адамдар чогулат, бирок биринчи мечитке чогулат. Мечитке келет, жасанып келет, кийимдерин кийип, элдер менен жакшы маанайда саламдашып, не кылып атат? Этегине чейин ошол күндө адам көңүлдүү да болот, курсант да болот. Ошол күнү сүйүнүчүн дагы ачыктайт, бирок ошо менен биргеликте Алласын унутуп калбайт. Башка майрамдарды карай турган болсок, Алланы такыр унутуп калат да. Аллах эсине келбейт. А биздин майрамда биринчи Аллахты ыраазы кылуу, намаз окуйбуз. Эртең мисал курбан айтта. Намаз окуп, Аллах Таалага дуа кылып, жалбарып, үйгө барып биринчи курбанчылык союп, ошонун эти менен не кылабыз? Башкаларга бөлүшүп, элди ойлойбуз. Ошол үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, жашоодо өзүнү гана ойлоо бул төмөндүк. Мен гана, менин үй бүлөм гана, менин семьям, менин туугандарым гана деп ойлогон бул ошол адамдын төмөн экендигинин белгиси. Ал адамдын аң сезиминин төмөн экендигинин белгиси. Эмне үчүн? Себеби бул жаныбарлар экөө окшошуп калат да. Ошондуктан кайсыл инсандын жашоосунда өзүнү гана ойлоо болсо, анда башкаларды кыйнаш керек болуп калат экен да. Күчү жеткенди, тили өткөндө, коркутканды билиш керек болуп калат экен. Ошол үчүн мусулмандардын жашоосун көз карашында жакшылык күн келип жаткан убакытта биринчи не кылабыз? Алланы ойлойбуз. Экинчи элди ойлойбуз, элге дагы пайдалуу болсун. Ошол үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, биз ниет кылалык эртең курбан айт күндө иншалла курбандык кылам деп. Кайсыл инсандар шариатта бай болсо, ошол инсандар курбанчылык кылыш керек. Бай деп айткандыгы күмүштүн же алтындын баасы менен зекет баасына жете турган болсо, бүгүнкү күндө уламалар 40 000 акчасы бар болсо, 16 июнь күнү кимде ошончо акчасы бар болсо, демек бул адамга курбандык союу
милдет болуп калат. Ошондо бир кой сойсоңуз болот деген сөз. Андан кийин ушул майрам күнүнүн адептерин, тартиптерин сактасак, бизге сооп да болот, бизге пайдалуу да болот. Эгер адебин сактабасак сооп болбойт да. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, жума күнү кайсы бир адам жумага эртерээк келип, намаз окуп, эч кимди кыйнабастан, эч кимге зыян жеткизбестен, тил тийгизбестен, кол тийгизбестен жакшы намазын окуп, имамдын кутбаларына кулак төшөп угуп кайтып кетсе, бир жумадан экинчи жумага чейинки ортодогу күнөөсү кечирилет, дагы 10 күн кошулат деген да. Демек, дагы 10 күн кошулат деп айтылды да. Эми караңыз, урматтуу мусулман бир туугандар, эмне кылды? Ушунда шарты бар. Эч кимге зыяныңыз тийбесин, эч кимге тоскоолдук кылбаңыз деген жери бар да. Эгер бир адам келип туруп, экинчи бир адамдарга тоскоолдук кылып, аларды кыжаалат кылып, алардын үстүнөн басып кыйнаса, анда ошол сооптодон кур калат да. Ошол үчүн келе жаткан Курбан айт күнүндө биз ийгиликтүү болуп чоң соопторго жетишибиз үчүн анда биз ошол эрежелерин сакташыбыз керек. Биринчиси, Курбан айт күнүнүн өзгөчөлүгү үйдөн келерде таза бир гусул алып, жуунуп алган жакшы. Уламалар айтат, бул амалдар мустахаб, жуунуп алыш керек. Эмне үчүн? Себеби сиз көп эл топтолгон жерге жылда бир эле жолу окула турган Курбан айт намазына келе жатасыз, колуңуздан келишинче өзүңүздү тазалык кылып алыңыз. Эгер сиз айта турган болсо тоюңуз болот десе, же бир чоң бир кадыр бартуу инсан менен жолугасың десе, кандай даярданабыз? Эми Аллахтын алдына айт намазына эл менен чогуу окуй турган жерге келе жатканда, ошондон да жакшыраак даярданышыбыз керек экен. Даарат алып алса жакшы болот, бирок гусул кылып тазаланып алса эң жакшы болот. Багымдат намазыны өзүнүн мечитинде окуса, андан кийин айт окула турган мечитке тазаланып алып туруп өтүп өнөш керек. Кийим кийгенде жакшыраак кийим кийиш керек, тазараак кийим кийиш керек. Албетте таза болсо болду. Ислам ушуну гана талап кылат. Жаңы кийим кийгинин андай деген эреже жок. Эми бир адам айт күнү жаңы кийем кийемин десе, ага эч ким тоскоолдук кылбайт. Бир адам айтса, мен ушул күнү жаңы носки алып кийейин, же жаңы кийим алып кийейин, жаңы көйнөк алып кийейин, же доп алып кийейин десе, макул, ага тоскоолдук кылбайт, бирок жаңы кий деген дагы талап жок. Тазараак кийимди кийип, колдон келишинче жакшы жыттуу атырларды колдонуп келиш керек. Себеби биз менен биргеликте айт күндөрү периштелер дагы топтолот да. Периштелер топтолгондо жакшы, жагымдуу атыр жыттардан эмне кылат? Периштелер дагы азыктанат да. Ошого мечитке келгенибизде жакшы жыт менен келишибиз керек. Жана ошондой эле жолдо келе жаткан убакытта жөө келгени жакшы. Албетте, эми бүгүнкү күнү машина көбөйүп кеткен. Жөө келгендин сообу көп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айт күндөрү айт намазы окуган жерге барганда бир жол менен барып, экинчи жак менен кайтып кетет эле, жана жөө барат эле деп айтылат да. Ошондуктан үйдөн жөө келсеңиз, бул сообу көп болот. Кайра кайтып жатканда экинчи бир аз башка жол менен барсаңыз, уламалар анын бир пайдасын айтат. Кыяматта сизге ошол жолдо жолуккан адамдар, жаныбарлар, таштар, дарактар күбө болот. Бул айтка келген. Бул мына жол менен келген, биз көргөнбүз айтка окуган, экинчи кайтып кетип аткандар дагы эмне кылат? Күбө болот экен да. Жана мешитке келе жаткан жолдо такбир айтып келишибиз керек. Такбир деген такбир ташрих деп коет. Кээ бир риваяттарда келет, уламалар айтат, Ибрахим алейхиссалату вассаламдын окуясынан кабарыңыздар бар. Уулуну түш көрүп мууздай турган абал келгенде, баласынын колун байлап, жүзүн жерге каратып, бычагын алып мууздаганы жаткан убакытта Аллаху акбар деген үнү кылат да. Аллах улук деген үнү кылат. Ибрахим алейхиссалату вассалам караса, жаннаттан кочкорду Ибрахим алейхиссаламга Жабрил алейхиссалам алып келе жаткан экен. Ошондо кочкорду көргөндөн кийин ла илаха иллаллаху валлаху акбар деп Ибрахим алейхиссалам айткан. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок, Аллах эң улук деп. Бул окуяны байкап баласы карап, не болуп кетти экен, кимдер такбир айтып жатат деп караса, кочкорду көрөт, атасын көргөндө Аллаху акбар валиллахил хамд, Аллах эң улук,
Аллахка мактоолор болсун. Мына ушул Жабраил алейхиссалам, Исмаил алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам үчөөсүнүн сөзүнү бириктирип туруп бир такбир кылып койгон. Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху валлаху акбар, Аллаху акбар валиллахил хамд. Ушул такбирди айтып келебиз жолдо келе жатканда. Жана дагы ушул такбир ташрикке байланыштуу бир өкүм. Арафа күнү багымдат намазынан баштап ар бир фарз намаздан кийин ушуну бир рет айтуу бул важип болуп саналат. Эртең багымдат намазын окуганыбыздан кийин ушул такбирди фарз намаздан кийин ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах оң жак сол жака салам бергенде ушул такбирди айтышыбыз керек. Бир эле жолу айтып коюш бул жетиштүү, важип ошол. Ар бирибиз үйдөгүлөргө дагы, аял келинчектерибизге дагы, кыздарыбызга дагы үйрөтүп коелук, алар дагы айта берсин сооп болот. Жана биз дагы айтабыз, ушул такбирди биз 5 күн айтышыбыз керек болот. Ташрик күндөрүнүн 3-чү күнү асыр намазында айтабыз. Ошого чейин айтышыбыз керек. Ал эми ушул такбирди жаттап алып, жолдо келе жатканда бир аз үн чыгарып айтып келген жакшы. Ороза айтта бул такбирди ичинен айтылат. Бирок эртеңки айт күнү муну жаттап алып, сыртыбыздан айтканыбыз жакшы. Албетте сыртынан айтканда өтө катуу айтып тополоң кылып жибербөйлүк, акырын эле өзүңүз уга турган деңгээлде айтып келсеңиз жакшы болот. Айт намазына келгенден кийин, айт намазы азыркы белгиленген убакыт менен 7:30 окулат деди. Демек биз күн чыгып жаткан мезгилге эртерээк келе берсек ошончо жакшы. Себеби биздин башка кыла турган амалыбыз жок бул учурдачы. Себеби багымдат намазынан кийин бизди айт намазын окуганга чейин курбанчылык сойсо болбойт. Шаарда турган адамдар курбанчылык сойсо болбой калат. Курбанчылыкка жарабай калат, ал жай гана эт болуп калат. Демек курбанчылык сойбосок башка ишибиз жок. Багымдат окугандан кийин дарат алып эртерээк келип мечитте кичине зикир кылып, баяндарды угуп олтурсаңыз көбүрөөк сооп болот. Жана мечитке келген убакта айт күнү ошол айт окула турган жерде сүннөт нафил намаз окубайбыз. Ушул күнү багымдаттан айт намазы окуганга чейинки убакытта нафил намаз жок. Пайгамбар алейхиссалам ушунчалык намазга кызыгат эле, намаз окуганга аракет кылат эле, бирок ушул убакта окуган эмес. Жана айт намазы бүткөндөн кийин дагы ошол жерде айт нафил намаз окубайбыз. Үйгө барып окусаңыз болот, бирок бул жерде окуса болбой калат, айт окулган жердечи. Келип айт намазын окугандан кийин жакшы маанай менен үйгө кайтып барып биринчи кыла турган ишибиз бул курбанчылык союу мүмкүнчүлүгү барлар. Айт намазга келгенге чейин эртең курбан айтта эч нерсе жебей келген мустахапты. Мурдакы айтта, ороз айтта бир нерсе жеп келген, курма жеп келген, эч болбосо суу ичип келген, ал мустахап болсо, эртеңки айт күнүндө эч нерсе жебей келген мустахап болот. Эмне үчүн десе, себеби бул күндөгү эң улуу, эң жакшы амалдардын бири болгон курбанчылык союу, ошонун эти менен тамактанган бул эң жакшы амал болуп саналат. Эмне үчүн? Аллахка арналган деп айтып атпайбы? Мисалы бизде деле кээде аксакалдар айтып калат эле. Алыстан бир жактан бир эт көтөрүп келип калса, же бир нан алып келип калса айтат эле, мазар басып келген депчи. Мазар басса эле кымбат болуп кете тургандай түшүнөт да. Ошол үчүн чыныгы кадырлуу, чыныгы мындай бир сыймыктана турган эт ушул курбанчылыктын эти болот. Ошону биринчи барып үйгө баргандан кийин курбанчылык союп, ошонун эти менен тамактанганыбыз жакшы болот. Албетте курбанчылык сойгон ар бир адам эң биринчи өзүнүн туугандарынын арасынан кедейлери болсо курбанчылык сойбогон, же кошуналарынан ошолорго эттерин бөлүштүрүп берсе жакшы болот. Өзүңүзгө жакын туугандарыңыз же кошуналарыңыз курбанчылык сойбогондордун үйүнө жеткизип берсеңиз, алар да казан асып кичине ошол күнү майрамда сүйүнүп калса, ал эми анча-мынча туугандарыңызды чакырып чай берсеңиз болот деген маселе. Ал эми кайсы бир адамдын үйүндө эт анча көп боло бербесе, курбанчылык союп туруп, анан холодильникке салып койсо дале болот. Себеби акыбалга жараша эми үйүмдө семьям көп, эми көп эт жебейбиз десе ал деле болот. Уламалар ага деле уруксат берген. Алгач пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, курбанчылыктын этини 3 күндөн артык сактап калса болбойт деген да. Эмне үчүн? Бардык мусулмандар кедей эле. Анан эт сойгондун баары катып алса болбой калат эле. Ошондуктан 3 күнгө артык сактаганга болбойт. Таркаткыла дейт эле, баарына таркатты. Кийин мусулмандар байып кичине жашоолору турукташып бекемдешкенден кийин айтты, эми канча кааласаңар сактай берсеңер болот депчи. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, курбанчылыктын эти менен ошол күнү биринчи тамагыбызды курбанчылыктын эти кыла турган болсок сооптуу болот экен. Андан кийин жолдо кайтып бара жатканда дагы ушул жанагы айтылган такбирди айтып барышыбыз керек.
Иншалла ниет кылгандар болсо курбанчылыктын маселеси мурдакы жумада да айтылды. Кайсы бир адам курбанчылык сое турган болсо, алымдардан өзүңүздөр да кенен сурап алыңыздар, себеби курбанчылык союла турган жаныбарлардын шарттары бар. Анын кой баласы боло турган болсо 1 жаш, эчки менен кой 1 жаштан өтүш керек. Ал эми кой баласынан келбети чоң болуп, аябай чоң болуп калган сүрөттө 6 айдан өтсө анда жарайт. Койдон гана, эчкиники жарабайт, эчки 1 жаштан гана. Уйдан 2ге толуп 3кө өткөн болушу керек. Ал эми төө 5тен 6га өткөн болушу керек. Эми муну мындай бир таң калып сурашыңыз мүмкүн. Бул молдокелер го жашын айтып салды. Биздин уйлардын, койлордун туулган туурасында күбөлүгү жок, каяктан билебиз депчи. Ал мындайча, ошол уйларды, койлорду билген адам карап туруп, ооба бул 1 жаштан өткөн, бул 2ге толгон, 3кө кеткен деген баягы билген адамдар бар го, ошолордун күбөлүгү жарай берет. Анын күбөлүгү менен туулган күнүгө 1 күн жетпей калыптыр деген маселе жок. Жана ошолор айыптан таза болуш керек. Көзү, кулагы жана бүткүл денелеринде айыптарды карап коюңуздар, айыптуу болбой калыш керек. Себеби Аллах үчүн эң жаман болбогонун садака кылгандай болуп калат да. Биздикилер өзү ушундайга үйрөнүп алган, өлүп калса же малын карышкыр жеп алса, баш көзүңдөн садака болсун депчи. Өлүп калды, тем более колуңда жок, садака деп коюш оңой экен да. Жакшысын бериш бир аз кыйын экен. Ошол үчүн жакшысы болсо, айыбы жок, семизи сизге жакканын сойсоңуз жакшы болот. Эмне үчүн курбанчылык сойдурат бизди Аллах Таала? Себеби инсан күнүмдүк жашоодо буюмдары менен, байлык менен алектенип отуруп, жүрөгүнө нерселердин сүйүүсү кирип кетет. Байлыкка болгон, малжандыкка болгон. Анан ошону чыгарыш керек болот да. Бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир сахабага эмени берет. Акча берип, 1 динар берет да, bunaka кой алып келиңиз дейт. Ал 1 дирхам берет, койго барат дагы 1 кой алат. Сахаба сатат дагы 2 дирхамга. Кайра дагы 1 койду 1 дирхамга алат дагы пайгамбар алейхиссаламга алып келип, мынабул кой, мынабул акча дейт. Бул акча мен жанага бердим го жана. Неге десе, мен бирөөдү алдым, аны кымбат саттым, кайра арзан алдым дагы, сиздин акчаңызды кайрап келдим, кой да алып келдим десе, пайгамбар салам айткан, мен муну Аллах жолуга арнагамын деп кайра садака кылып койгон да. Туура кылыпсың, кой да болду, акча да калды деген эмес да, Аллахка арнаган нерсе Аллахка кеткени жакшы. Ошондуктан иншалла ниет кылалык, ушундай дагы кимдин кандай бир суроолор болсо иншалла алымдардан сурап, тактап курбанчылык кылалык. Аллах баарыбызды ушул күндү жакшы ибадатын өткөргөнгө болсун. Андан дагы ушул айт күнүгө келген урматтуу мусулман бир туугандар, зар бир маселени көңүлгө сактап алалык. Эртең менен кайтканда жүрөгүбүздү тазалап келели. Эч бир биздин душманыбыз болбосун. Эч бир бизди көрө албаган, бизге жакпаган же кек сактаган бир дагы адам калбасын. Бардык адамдарга жүрөгүбүздү тазалап, бардыгын кечирип, андан айт намазына келели. Эмне үчүн? Себеби Аллах Таала ушундай күндөрү көптөгөн адамдарды күнөөлөрүн кечирип тазалайт. Бирок бири-бири менен урушуп, бири-бирини кечире албагандарга да кечирим болбой калат экен да. 3 түрдүү инсанга көп учурда кечирим болбой калат. Ошонун бирөөсү башкалар менен араздашып, ошону кечирбеген инсандар. Ошол үчүн урматтуу мусулман бир туугандар жашоодо болуп турат. Балаңыз менен, туугандарыңыз менен, кошуналарыңыз менен анча-мынча да адамдык сыфат бар, кичине келишпестик болот же кээде кичине түшүнбөстүк болот. Ошолордун баарын кечирип жүрөгүбүздөн, эгер бир адамга туура эмес мамиле кылып койсок, кечирим сурап, таза болуп келели. Алла ошол күнү бизди дагы намаз окуп өткөндө күнөөлөрүбүздү кечирип тазалап койгон болсун. Аллах баарыбызга мына ошо айтылгандарга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.